Assalamu alaikum dostlar. Bizning kanalımızı katlap, like basın unutmаңыздар. Алдында сіздер менен дагы кызыктуу аңгемелер менен бөлүшмөкчүбүз. Рамазан айы баарыбызга кут болсун. Бул айда баарыбыз акыретке пайда менен баралы. Рамазанда баарыбыз Алланын астына жакшылыктар менен, бир пайдалар менен, көп сооптор менен чыгалы да иншалла. Ушул Рамазанда ар күнү исламда жашап өткөн 30 таква аял тууралуу сиздер менен сөз кылмакчыбыз да иншалла. Өзүңүздөр барыңыздар эле билесиздер, Рамазанда аял кишилер көбүнчө эле тамак аш менен эле алек болуп кухнядан чыкпай калат экенбиз да, түр тамактарды жасап, өмүрүбүздө жебеген тамактарды Рамазанда жасап калат экенбиз да. Ошондой эже сиңдилерибизди бир аз болсо дагы тарыхта жашап өткөн сахаби, табиин аялдар менен, баатыр аялдар менен исламдагы тааныштырбакчыбыз иншалла. Албетте дин иншалла бул эркектер менен тараган, бирок биздин ниетибиз ошол эркектерди багып тарбиялап чоңойткон аялдардын жашоосун көрүп, динге кызмат кылганын көрүп, ошол эркектерди тарбиялаган энелер кандай болгондугун, алардын максаты эмне экенин, ошолор тууралуу толук маалымат алып, танып, билип, чыныгы аял кандай болушу экенин үйрөнсөк деген гана максатта биз ушул 30 таква аялдын өмүр баянын сиздерге айтып бермекчибиз иншалла. Ошолордун биринчиси бүгүн биз сиздер менен сөз кылмакчы бул Рабия энебиз. Рабия энебиз бул исламдагы эң бийик, эң улуу, айтканда динди чын дилден сүйүүчү жана таслимат, чын берилүүчү Рабия Адавия энебиз жөнүндө сиздер менен сүйлөшмөкчүбүз да. Рабия энебиз тасаввуфта өзүнүн орunu өтө жогору да. Тасаввуф деген бул дайыма ибадатта, зикирде жүрүүчү адам да. Же болбосо дагы бир эмеде айтылат, бул кийими де жүнүдөн болгон дейт да. Кудайга жаккан адамдар дейт да. Мындай мисал үчүн аларды кийим деле кызыктырган эмес да. Сауф деп бул арабтарда кийизди айтат. Ошо кийизден деле кийим кийип алган адамдарды айтат да. Ошон ар кандай мааниде айтылат. Эми имам Жунайд рахматуллахи айтты, тасаввуф деген дейт бул адам жактырбаган сыпаттардан алыс болгон адам дейт да. Мындайча айтканда пайгамбар мүнөз дегенди түшүндүрөт дейт. Болсо тасаввуф бул жүрөгүнү Алладан башкага болгон нерселерден бошотуу деп айтылат экен да иншалла. Ошондой эле Рабия энебиздин Аллага болгон сүйүүсү жаннатка кирүү же тозоктон коркуу болгон эмес да. Ал дуасында дайыма айткандай, Алла, эгерде мен дуамда дейт жаннатка кирүү же тозоктон коркуу максаты болгон болсо дейт, мени тозокко салып, мени кордо дейт. Эгер тозоктон коркуп сен үчүн дуа кылып жаткан болсом дейт, же жаннатка кирүү максатында кылган болсом дейт, мени жаннатка салып таштап, мени кордо дейт да. Мен дейт бир гана өзүң үчүн, өзүңдү сүйүп гана дуа кылып жатам деп дуа кылганда, билесиң сен дейт да, мен сага дейт тозоктон коркуп же жаннаттан үмүт этип дуа кылбайм дейт. Сен билесиң дейт, мен сени сүйгөндүгүм үчүн гана ибадат кылам деп дуа кылчу экен да иншалла. Рабия энебиз Иракта Басира деген жерде 713-жылы төрөлгөн экен да, кедейдин үйүндө төрөлгөн. Атасы да шунчалык таква, бирок кедей адам болгон да. Ага чейин ушунчалык жашоолорда кыйналып жашашкан. Качан гана атасы өлгөндөн кийин даже Рабия энебизди кулдукка сатып жиберишкен да. Шунчалык кыйналган жашоодо да Рабия энебиз Алла менен сүйүүсүн үзгөн эмес да. Рабия энебиздин шунчалык Аллага болгон сүйүүсүн көргөн кожоюну дагы аны эркиндикке чыгарат да. Эркиндикке чыгарат. Ошол эркиндикке чыккандан кийин Рабия энебиз бүткүл өмүрүн ибадатка багыштайт да. Жалгыздыкты сүйдү. Жалгыз болуп, эч бир адам менен мамилени үзүп, дос тутту бир гана кимди? Аллахты дейт да. Бир күн колунда суу алып, жана бир колунда чырпык алып бара жатканда анан сурашат да. Эй, Рабия энеке, буну эмне кыласың деп колунда кызматчылар сураганда, ал айтат, эгер менде мүмкүнчүлүк болсо дейт, ушул суу менен дейт тозокту өчүрүп салмакмын дейт, жана чырпык менен жаннатты өрттөп салсам дейт да. Ошондо гана адамдар дейт жалгыз Аллах үчүн ибадат кылып калмак дейт да. Азыркы адамдар дейт жаннаттан үмүт этип, тозоктон коркуп ибадат кылышат дейт да. Ошондой эле бул Рабия энебизге адамдар айтканда, сен эмне жалгыз ушинтип өтүп кете бересиңби, турмушка чыкпайсыңбы дегенде, ал айтканда, менин жүрөгүмдө бир гана Аллахка орун бар дейт да. Менин жүрөгүмдө бир эле Аллага орун бар дейт. Бир жүрөккө башка мухаббат кирбейт дейт да. Себеп дегенде менин жүрөгүмдө жалгыз Аллах дейт да. Андай башка мухаббаттын кириши мүмкүн эмес дейт да. Ошон үчүн Аллага болгон сүйүүнү бир гана өлүм токтотот деп айтышкан да дайыма. Ошентип Рабия энебиз өмүрүн бүткүл ибадат, зикир менен өткөрөт да. Качан гана ошол Рабия энебиз өлүм төшөгүндө жатканда, эме деп Аллах айтат да, менин жолдошум, менин сүйгөнүм, мен сага жолугуга бара жатам деп ла илаха иллаллах келмесин айтып, бул дүйнө менен коштошкон да. Рабия энебиз өлүм төшөгүндө жатканда дейт да, айтышат да, асманда дейт ушундай бир нур жаап турду дейт да. Качан гана ошо Рабия энебиз бул дүйнөдөн үзүлүп көз жумганда дейт, ошол нур жок болуп кетти дейт да. Мына караңыздарчы, эми Рабия энебиз бизди кандай нерсеге үйрөттү дейт да. Бул сүйүүгө жана ыхласка дейт да. Ошондой эле сүйүү менен, ыхлас менен ибадат кылууга үйрөтүп кетти да Рабия энебиз. Ошон үчүн биз да ушундай Рабия энебизге окшогон канчалаган сахаби аялдар өткөн да. Ошолордон таалим алып, иншалла ошолордун аз болсо да сиздерге жеткиргенге биз аракет кылдык. Ошол орозо күндөрү, эми буну баарыңыздар эле билесиздер, билбеген эжелерибиз үчүн да бул жакшы маалымат болушун мен Алладан тилеп кетем. Сиздердин да бул Рабия энебиз тууралуу кандай оюңуздар бар? Рабия энебиз
Өлкөбүздүн тарыхында кандай мен билбеген жерлери бар, ошолор тууралуу сиздердин да ой пикириңиздерди комментарийде күтөбүз. Иншалла жаза кетиңиздер. Аллахым баарыбызга ушул Рамазан айын кот кылсын. Ушул айда сиздерге, биздерге Алланын берекеси, нуру жаасын иншалла.